15 жылдан бери дүкөн иштеткен Жалал Абад шаарынын тургуну Назгүл Сапарова Айылбанктын дайымкы кардары. Ал бул жолу аталган каржы мекемесинин Береке мобилдик тиркемесин жаңыдан колдонуп баштады. Айтымында ишкерлерге күбөлүк ачып отурган жерде салыгын төлөө абдан ыңгайлуу. Мен бул Береке тиркемесин жалпы ишкерлерге сунуштайт элем. Сиздер налоговыйга барып, очередь күтүп, кезек күтүп, ал жерде кыйналбастан ушу Береке тиркемеси менен иштеген ишиңизде эле тиркелип, налогдун ар кандай түрлөрүн төлөөгө өтө ыңгайлуу жолдорун пайдаланышыңыздарды сунуштайт элем. Белгилей кетсек, Береке мобилдик тиркемеси президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен чакан жана орто ишкерлик менен алектенгендердин ишин жеңилдетүү максатында иштелип чыккан. Учурда Кыргызстан боюнча тиркеменин өзгөчөлүктөрү тууралуу банктын кызматкерлери ишкерлерге маалымат берип, ири шаарларда тиркеменин презентациясын кылышууда. Бул жолу адистер Жалал Абад шаарында болушту. Бул тиркеме аябай сонун, жаңы, заманбап биздин ишкерлер үчүн сунушталат. Алардын убактысын, акчасын үнөмдөөгө багытталган. Бул тиркеме аркылуу Кыргызстаныбыздын экономикасына аябай чоң салым кошобуз деп ишенебиз. Платформа иш-чарага келгендер арасында кызыгууну жаратты. Көпчүлүк ишкерлер дароо жеринде тиркемени көчүрүп колдонууну баштады. Алды сатты соодаларды дагы ушу Береке кызматы менен аткарса болот экен төлөмдөрдү. Эң негизгиси ыңгайлуу экен. Жакшы, бизге жакты. Налоговый деген немелерге өзүбүз барып төлөчү элек, бул тиркеме менен биз ишти эле эме кылып которуп колдонсок болот экен. Ошол жагы бизге аябай ыңгайлуу болуп атат. Айылбанктын Береке мобилдик тиркемеси ишкерлерге өз ишканаларын өнүктүрүүгө көбүрөөк убакыт жана көңүл бурууга мүмкүнчүлүк берет. Анткени салык жана каржы операцияларын башкаруу оңой. Аралыктан идентификациялоо, жеке ишкерди салык кызматында онлайн каттоо, банкта эсепти акысыз онлайн ачуу, QR коду боюнча төлөмдөрдү нөлдүк комиссия менен кабыл алуу, ККМ кассаны алыстан каттоо жана башка кызматтар бар. Азыркы күндө уюштуруп жатабыз бул онлайн ККМ. Ушул счетуна автоматтуу түрдө онлайн ККМ байланган болот. Ошондо ар бир кардарга чек чыгарып кереги жок. Бүгүнкү күндө эң негизгиси бул убакыт жеке ишкерлер үчүн. Ушул убакытты үнөмдөп беребиз деген ойдо чыгардык. Бул биринчи релиз. Мындан тышкары дагы көп релизтерин чыгарабыз. Эң негизгиси бул электронный счет фактура, электронный товарный транспортный накладные, онлайн насия, онлайн овердрафт. Ушул баягы бизнеси үзгүлтүктүү иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп беребиз деген ойдобуз. Буга чейин банк кызматкерлери Кара Балта, Талас, Токмок, Кант, Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы, Нарын шаарларында болушту. Алдыда Базар Коргон, Кара Суу, Өзгөн, Ош жана Кадамжай шаарларында ишкерлер менен жолугушуулар өтмөкчү.